Урматтуу Дилмаек подкастыбыздын көрөрмандары, катталуучулары. Биз Манас улуттук академиясы 2025-жылы бир катар китептерди жарыкка чыгардык. Ушул академиянын колдоосу менен чыккан китептердин бири «Кылымдагы кыл чайнаш» деп аталат. Ошол китеп мына колубузда турат. Ушул китептин бир чети бет ачары катарында болот бүгүнкү маегибиз. Экинчи жагы биз тарыхка бир аз артка барып келгенге абдан маанилүү маек болот деп ойлойм. Бизде бүгүн мейманда Жусуп Баласагын атындагы университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Венера Акматова ушул «Кылымдагы кыл чайнаш» китебинин илимий китептин автору. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Аябай кубанычтамын. Ушинтип менин китебимди чыгарууга колдоо көрсөтүп, анан таанытымын жасап, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип атканыңыздарга аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошол «Кылымдагы кыл чайнаш» деп өзүнүн аты дагы бир мындай табышмактуу бир чети. Китебиңизди барактап отуруп, биз 20-кылымдын тээ башына кайтып барууга туура келет экен да. Бул абдан мындай тынымсыз эмгекти жана архивдик материалда иликтөөнү талап кылган бир чоң жумушту жасаптырсыз. Илимий иштерди аябай иликтептирсиз. Кыргыз адабияты менен Манас эпосунун ортосундагы байланыштарды, алар ушул 20-кылымдын аралыгында канча кылымдар бою кандай тоскоолдуктарга кыргыз адабияты кандай өнүккөнүн, Манас эпосунун менен кыргыз адабиятында кандай тоскоолдуктар болгону, советтик доордогу ошол кездеги тарыхый бийликтегилердин мамилелери, кыргыз адабиятында мен деген биздин белгилүү инсандардын Манас эпосуна болгон талаптары, мамилеси, ушунун баардыгы ушул китепке камтылыптыр. Бул абдан чоң эмгек жасаган экенсиз. Бул китеп үчүн биз сизге рахмат айтышыбыз керек. Себеби бул абдан чоң табылга. Окумуштуулар үчүн дагы, окутуучулар үчүн дагы, жана жаштар үчүн дагы бул китепти алып окуп койсоңуздар, бул абдан мындай мыкты илимий китеп деп эсептесек болот да. Кызыктуу учурлар абдан көп. Анан сизге берейин деген суроом ушул канча жыл убактыңыз кетти бул илимди иликтөөгө? Себеби 25-жылдан берки архивдик документтер, тарыхый материалдардын баарын топтоп, аларды иликтеп жазууга убакыт керек да. Архивге кайтуунун өзүнүн бир көп убакыт талап кылат да. Көп убакытты да талап кылат, анан көп эмгекти да талап кылат эмеспи, көп түйшүктү. Мен адегенде сиздин сурооңузга жооп берердин алдында мындай китептин аталышына кайрылып кетким келип атат да. Анткени өзүңүз да белгилеп калбадыңызбы, «Кылымдагы кыл чайнаш», мындай аталышы да өзгөчө депчи. Чынында эле бул китеп кыргыз элинин бул адабиятындагы эле эмес, жалпы кыргыз маданиятындагы, илиминдеги, анан кыргыз ушул коомдук саясий өнүгүшүндөгү бир кылымдын ичиндеги окуяларды камтыйт деп айтсам болот да. Ошондуктан ал эми кыл чайнашы албетте бул кыргыздын нукура сөзү. Бул ар кандай бир карама каршылыктарды, башкача айтканда ошол бир идеялык концепциялардын, илимий концепциялардын, саясий концепциялардын мындай карама каршылыктарын, баягы конформизмди, конфликтти, кескин мындай бир учурларды, курч окуяларды дагы мындай камтыйт да. Ошондуктан ушундай деп атаганга мындай туура көрдүк да. Себеби кайсыл бир деңгээлде окурмандарды дагы мындай өзүнө тартып, кичине жугумдуу болсун деген аракетибиз болду. Анан бул эмгектин үстүндө албетте мен өтө көп эмгек кылдым. Мен барбаган архив, мен барбаган китепкананын жертөлөлөрү жок го дейм бул Кыргызстанда. Ушинтип эле айтсам болот. Сизден азыр ушул китеп жөнүндө жылуу сөздү угуп, мен чынында толкунданып, кубанып турам. Анткени аябай көп эмгек жасаган, көп эмгек сарптаган эмгегиңе жылуу сөз угуу өзгөчө болот экен, чынын айтсам. Бул эмгекке келип калышымдын дагы өзүнүн себеби бар да. Мен көп жыл мурда казактардын белгилүү акыны Макжан Жумабаевдин өмүрү чыгармачылыгы менен анан Касым Тынстановдун экөөнүн ортосундагы байланыш тууралуу, инсандык, анан чыгармачылык байланыш тууралуу окуп калып, анан аябай кызыгып калдым.
Андан кызыгып анан ошол казактардын баягы казак менен кыргыздын мыкты жигиттеринин ошол 20-кылымдын башындагы Алаш Ордо партиясынын түптөшү булар ошол мезгилдеги баягы 20-кылымдын башында бир доорлор алмашкан аябай кандай оор учур болду да, дүйнөлүк биринчи согуш. Анан 17-жылдагы большевиктердин революциясы, анан революциясынан кийин ошолордун баары күргүчтөп баягы СССР деген бир чоң бир империялык саясат жүргүзгөн мамлекеттин курамына кирип кеткенге чейин бул казак менен кыргыздын мыкты чыгаан жигиттери өз ара топтошуп ошол Алаш Ордо деген партия түптөшүп, өздөрүн алашчылар деп эсептеп, анан булардын эң түпкү максаты мындай эркин, эгемен мамлекет түптөсөк деген аябай чоң мүдөлөрү болгон экен да. Ошол эле Касым Тыныстановдун, ошол эле Ишеналы Арабаевдин түптөн түз аралашып, анан аябай бир чоң максатты көздөп иштеген учурлары бар да. Бул эркиндикти эстеген, эңсеген, өзүнүн бир күчтүү, кубаттуу, көз карандысыз мамлекетибиз болсун деген бул аябай кандай чоң мүдөө да. Анан мен ошолор жөнүндө көп эмгектер менен таанышып, аябай толкундап, кызыгып калдым дагы. Биздин кыргыз контекстинде биздин кыргыздын мыктылары, чыгаандары, кыргыз эли бул эгемендик дегенди кандай түшүнөт экен? Ушул өзүнүн бир бакубат, кубаттуу мамлекетим болсо деген түшүнүктү кандай түшүнөт экен? Бул кыргыз кантип жашаптыр ушул доордо деген менде аябай кандай көп суроолор болуп калды да. Анан ушул суроолорго жооп табыш үчүн мен тиги эмеге кайрылып келдим. Манас эпосунун эле тегерегинде ушул Манасты ошол доордун саясий идеологиялык, коомдук идеологиялык контекстине карап изилдеп отуруп эле бүтүндөй бир доордогу кыргыз элинин мындай жашоосун, дүйнөгө болгон көз карашын, карманган тутулган баалуулуктары, ошол баалуулуктары туш болгон сыноону мен ачып бере турган көзүм жетти дагы. Анан баягы өзүң кызыккан тема болгондуктан чарчаганыңды эле билбей калат эмессиң да, экенсиң да. Ошентип анан аябай баш көтөрбөй бир топ жыл иштедим. Ошонун жыйынтыгы ушундай китеп болуп жарык көрдү. Аябай кубанычтамын бир ушул эмгегимдин жыйынтыгы болуп калганына. Ушул китептин да бир өзгөчөлүгүндө сиз жана бул биздин маекке чейинки маектешибизде белгилеп кеттиңиз. Мен архивдик материалдарда латын тилин билгендигим үчүн дагы көп кызыктуу материалдарды колдонуума жакшы өбөлгө түзүлдү деп. Бул дагы биз үчүн жаңылык болуп атат да, сиздин ошо латын, арабча тилдерге. Эми латын тили эмес, латын графикасында жазылган. Жазылган документтерди, материалдарды мен мурда эле окуй алат элем да. Анан арабча графика менен жазылган кыргызча тексттерди дагы окуй алчумун да. Ушул менин компетенциям аябай мага жардам берди да. Ушул ишти иштөөдө. Себеби дегенде 20-жылдары алгачкы жарык көргөн документтердин баардыгы эле кагаз, эмне кагаз болсо, гезит болсунбу, эмне материал болсо ошолордун баары араб графикасында жарыяланган да. Андан кийинки биз баягы латын графикасына өткөндүктөн кийинки баягы кириллицага өткөнгө чейинки документтердин баардыгы, басма сөздүн баардыгы латын графикасы менен жазылган болчу да. Ошондуктан мен ошол мезгилдеги жарыяланган бүт баардык маалыматтарды мындай окуп, түшүнүп, колдонуп, ошолорго сүңгүп киргенге менде аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду да. Анан ушул жерде дагы бир нерсени айта кетейин да. Ошол эски материалдар менен таанышып атканда тилекке каршы ошолордун баягы газеталардын топтомдору болот эмеспи? Мисалы үчүн 20-жылдар, 20-жылдардын аягынан баштап чыгып баштаган гезит 24-жылдан баштап чыгып баштады да биздин гезитибиз, 7 ноябрдан. Анан ошондо гезиттердин көп эмелери баары эле сакталган дээрликчи. Сандары. Сандары сакталган, бирок тилекке каршы ошондо аябай кандай курч макалалар ошол жака чыккан да. Анткени ал мезгилде ошол гезит Борбордук комитеттин башкы органы катары бүт саясий, идеологиялык же маданий илимий эң курч маселелер, орундуу деп эсептелген маселелердин баары ошол жака чыкчу да. Анан ошолорду акырын
кесип кеткен учурларга көп жолуктум да. Ошол макаланын орду жок да. Сан турат, ошол Кезип жыл турат. турат, кезип турат, баары турат. Бирок ошол макаланын орду акырын кылдаттык менен кесилип алынып кеткен учурларды кездештирдим да. Тилекке каршы ошол материалдар эч жерде жок. Жок болуп калды да. Анан кайсы бир деңгээлде ушундай ойлоп калдым. Бул баягы эгемендүүлүктү алган жылдары адам болгондон кийин, эс тутуму сакталып тургандан кийин эмне кылганын баары эсинде да. Мына ошо туура эмес кылган жактарын байкаган адамдар көзү тирүү эле да ошол адамдардынчы. Анан акырын эле максаттуу ошол көп бир документтерди жок кылган тураа деген ой келди. Анан бизге окшоп изилдей издеген адамдар куржалак каласың да, андай биз үчүн аябай чоң табылгы болуп кетет эмеспи? Ошол көп жери жок да, эч жерде кирбей жок. калды. Кирбей калды. Венера айымына бул китепти ачканда эле Манас эпосунун бир кылымдык тарыхый жана идеялык сыноосу деп турат да, коюлган тема. Бул ошол 25-жылдардан бери келаткан Манас эпосунун кагылган сыноолору. Бул кандай сыноолор? Кандай макалалар менен далилдей алдыңыз? Ушул дагы бир кызыктуу болуп турат да. Туура айтасыз. Чынын айтканда, бул жеке эле Манас эпосуна келген сыноо эмес экен да. Манас эпосунун тегерегиндеги эле талаш тартыштар эмес экен. Бул жалпы эле ошол кыргыз коомундагы мамлекеттик деңгээлдеги коомдук идеологиялык, коомдук саясий бир контексттеги мындай бир идеялык талаш тартыштардын чордоону ушул Манас эпосунун тегерегинде болуптур да. Анткени Манас эпосун жарыялоо, аны басып чыгаруу, топтоо иштери боюнча биздин кыргыз өкмөтүнүн номер биринчи документи архивде турат. Номер биринчи документи 1925-жылы кол коюлган ошол Манас эпосу жөнүндө болгон да. Анан албетте ал жыйналышка биздин ошол мезгилдеги эң кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрүнүн башында турган Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов сыяктуу чыгаан инсандар катышкан ошол жыйынга. Анан ошол жыйында Касым Тынстанов тааныштырып доклад окуган да. Ал ошол илимий жагын, анан кандай иштерди жасоо керектигин, анан бул иштердин башында Ишеналы Арабаев турган. Ошол жыйноо, жарыялоо иштеринин башында. Өзүңүз карасаңыз, ошондо кыргыздын биринчи муунундагы мамлекеттик ишмерлери дагы, илимпоздору дагы, бүт чыгармачыл инсандардын бүтүндөй ресурсу ушул Манас эпосун редакциялоо, жыйнагандан кийин, анан жарыялоо, анан которуу иштерине кеткен да. Бирок тилекке каршы Манас эпосунун тегерегинде бир нече мамлекеттик деңгээлдеги ошол борбордук комитет, ошонун деңгээлинде борбордук комитеттин токтоо менен бир нече комиссиялар түзүлгөн да. Ошону текшерип, бир нече комиссиялар түзүлгөн. Бирок ошол комиссиялардын курамындагы инсандардын баардыгы репрессияга туш болгондуктан баардыгы каза болушкан, баары атылып кеткен, айрымдары түрмөгө түшкөн. Анан комиссиянын улам кайрадан түзгөнгө туура келген дагы. Ошол 40-жылдарга чейинки бир дагы комиссиянын иши жыйынтыктуу бүткөн эмес. Аягына чыккан эмес да. Анан Манастын айрым гана тексттери кичинекей гана брошюра түрүндө бир нече брошюралар чыккан, ошону менен токтолуп калган болчу да. Анан карасаңыз, ошондо кыргыз илимий, саясий потенциалынын биринчи мууну дагы ошол Манастын тегерегиндеги аябай кандай чоң карама каршылыктарга катышып, ал тургай Касым Тынстанов, Ишеналы Арабаевдер түздөн түз ошол Манаска байланыштуу айыпталып атат да. Анткени Касым Тынстанов биздин адабиятыбызда дагы Касым Тынстанов менен Алтыкумбаевдин ортосундагы баягы идеялык карама каршылык бул жөн эле бир эки адамдын, бир кектин, бир ушак айыңдын же көрө деңгээлинде карама каршылык болгон эмес. Биз эгерде ошондой кылып талдаган болсок, бул ошол мезгилдеги кыргыздардын алдыңкы инсандардын ортосундагы чоң бир идеялык карама каршылыктарды биз аябай төмөндөтүп салган болот элек да. Андай болгон эмес. Мен ишенимдүү айтып атам, себеби ошол жылдары чыккан Касым Тынстановдун өзүнүн макалалары, Алтыкумбаевдин макалалары, баары менен мен түп нускасынан тааныштым да. Ошондуктан ушундай деп ишенимдүү айтууга туура келет да. Анан ошол боюнча эле калып кетти да. Анткени Касым Тынстанов репрессияга кеткенден кийин
анын атын атоого мүмкүн болгон жок да. Анын атын атоого мүмкүн болгон жок. Аны менен чогуу жүргөн, аны менен тилектеш адамдардын баары куугунтукту алынды. Ал куугунтук эгемендүүлүктү алганга чейин тилекке каршы баягы 86-жылы жана кайра куруу жана жаңылануу боюнча атайын тиги токтом чыкканга чейин борбордук комитеттен Москвадан бул чыкканга чейин бул жөнүндө сөз кылууга мүмкүн болгон жок да. Ошондо 87-жылга чейин Касым Тыныстаевдин аты аталган жок. Анын эмгектери, анын жазган макалаларынын баардыгы архивде жатты да. Кийин гана биз эгемендүүлүктү алган жылдары ошол тарыхчы Плоскихтин жана бир топ дагы башка чын дилден изденген илимпоздордун аркасы менен ошол материалдар чыгып, анан анын ичинде 1935-жылы Манаска арналган биринчи конференция болгон. Ошол конференцияда жасалган Касым Тыныстаевдин доклады дагы, Полимановдун доклады дагы анан кийин жарыяланып, анан колдонууга мүмкүн болду да. Ошолордун архивде сакталып калгандыгы дагы бизге абдан бир баалуулук болуптур аябаганда чоң баалуулук болду да. Болбосо ошол учурдун тартиби менен жок болуп кетиши деле мүмкүн болчу да, ал макалаларчы. Туура айтасыз. Тарых ушундай экен да. Жанагы Булгаковдун «Мастер жана Маргарита» деген китебинде Воланд деген башка каарман бар да. Ошол айтат да, кагазга жазылган нерсе өрттөсөң да өчпөйт деген. Аябай катуу айтылган жери бар да. Ансарындай ошол мезгилдеги чыккан сүйлөнгөн сөздөрдүн протоколдору, тексттери, жазылган документтер, басма сөзгө чыккан материалдардын баардыгы, жана мен жогоруда айттым го, атайын бир максаттуу жок кылынган эле жерлер бар экен да, мен өз көзүм менен көрдүм. Ошондой эле учурлар болуп калбаса, калганын баардыгы сакталып калган да. Тарых ушундай экен да, канча бир мына карасаңыз, бир кылым өттү, баары бир акыйкаттык ордуна келет экен да. Бул эс тутумдан өчпөйт экен бул нерсечи. Элдин эс тутумунан муну жууп салганга мүмкүн эмес экен да. Бул жерде мазмунун караганда да абдан маанилүү темалар ачылган да. Анан кийин сиздин ушу кыргыз адабияты менен манас эпосун байланыштырып турган негизги өзөктү таба алдыңызбы ушул иликтөөңүздө? Туура айтасыз. Анткени бул манас менен кыргыз адабияты, кыргыз көркөм сөзү бул эриш аркак да. Эриш аркак. Экөөнүн тагдыры бир да. Анткени бул кыргыз болгону көркөм сөзү бул манаста да. Анан ошол манас менен бул биздин маданиятыбыздын көркөм сөзүбүздүн башаты манас менен кыргыз адабияты кантип байланышпай койсун? Албетте сөзсүз байланышат. Биздин ар бир кыргыз жазуучубуз манаска таянат, манастан улуу идеяларды алат. Бүгүнкү күнгө чейин эле ошондой. Бул салт кыргыз болуп турганы улана берет да. Карасаңыз, ошол кыргыздар бул профессионал адабият эмне экен деген адабияттын жанрлары жөнүндө, адабияттын түпкү максаты жөнүндө жакшы тааныш боло элек кезде эле манастын сюжетине таянып, кадимкидей эле тиги профессионал жанрдагы чыгармаларды жаратып атат. Ошол эле Касым Тыныстаевдин жана Академия кечелерин алсаңыз, ошонун бир кечелери манас эпосуна арналган. Манас эпосунун сюжетинен алынган. Анан бүт жана Касым Тыныстаевга каршы коюлган жана саясий айыптардын баардыгы ошол Академия кечелеринин негизинде тагылган. Өзөгү менен тагылган. Ошол тиги Академия кечелеринин негизинде айыпталып отуруп, анан акыры 37-жылы трагедия менен бүтүп атпайбы? Анан экинчи муундагы кыргыз окумуштууларын, кыргыз жазуучуларын карасаңыз деле, Ташынбайжиев, Зияшбектеновдор, Жапар Шүкүровдор, булар экинчи муунга кирет. Булар деле куугунтуктоо. Булардын куугунтуктоосу дагы дал ошол манас эпосун басып чыгаруу, манас эпосун окутуу, жарыялоо, которуу иштериндеги жасаган улуттук реакциялык кемчиликтер деп туруп, ошонун негизинде буларга күнөө тагылып, анан булар дагы тилекке каршы ошол мезгилдеги сталиндик концлагерде 10 жылга чейин камалышып, анан Саманчин менен Бектенов
5 жыл отурду. Алардын тагдыры Кайтып аябай. келишти. Зияшбектенов ошол Караанды концлагеринде калып кетти, жапжаш. Жапжаш болду. Жапжаш боюнча. Анан эми албетте өтө трагедиялуу биз үчүнчү. Чынын айтсам, 22-жылы баягы тоолуу кыргыз автономиянын түзөлүү деген биздин чыгандарыбыздын аракети, кыргыздын алгачкы мамлекетинин негизи, өкмөттүн түптөлүшү, биздин географиялык жанагы чектин чийилиши, Манаска байланыштуу ушул жарыялайлы деген аракеттеринин тегерегинде ушунчалык саясий карама-каршылыктар көп болгон. Анан саясий басым, кысымдар да көп болгон. Аларды окуп отуруп, кийинки жана экинчи муунда кыргыз чыгандарынын тагдырын окуп отуруп, мындай ыйлабай кое албайсың да. Өтө аянычтуу, өтө кайгылуу. Бул биз Манасты эле эмес, бүтүндөй кыргызды сүйлөдүк десек болот да, бул китептечи. Бүтүндөй кыргыздын бир доордогу тагдырын сүйлөдүк десек болот. Туура айтасыз. Анан бул китептин дагы бир аябай чоң мааниси бар, менин жүрөгүмдө турат. Ал нерсе окумандарга да жетет го деп ойлойм. Биз ошол бир доор кандай жашадык, кандай системада, биздин улуттун баалуулуктарына кандай чабуулдар жасалды, улуттун баалуулуктары кандай өзгөрүүлөргө туш болду. Биз ошону байкаган жокпуз да. Бүгүн да мойнубузга алгыбыз келбейт да. Анан ошончо десоветизация, деколонизация деген терминдер менен айтып атабыз. Бирок биз аны кабыл алгыбыз келген жок да. Эмне үчүн биз аны кабыл алып моюндашыбыз керек? Анткени биз бир кылым ошону менен жашадык да. Демек биздин кыргыздын менталитетине, дүйнө көз карашына, мына мамлекет курууга, мамлекетке болгон көз карашына, эгемендүүлүккө, эркин мамлекет, эркин эл болот деген түшүнүккө кандай болду, кандай соккулар урулду бир кылымдын ичинде. Анан кандай болуш керек деген суроолорго кайсыл бир деңгээлде жооп алсак болот деп ойлойм да ушул китептен. Менин түпкү мүдөм ошол болчу да. Анткени мен элимден кечирим сурайм, бирок биз чаташып калган, анан жаңылып калган, алданып калган эл экенбиз да. Мен ушинтип айтканга аргасызмын да. Эгерде биз эмнеден ушундай учурларга туш болдук деген нерсеге жооп таба алсак, биздин кийинки анан азыркы жана кийинки келечегибизге мындай бир оңдуу жол тапканга түрткү берет да. Китептин мазмунунда дагы Чыңгыз Айтматов менен Аалы Токонбаевдин ортосундагы Манас эпосуна байланышкан идеологиялык карама-каршылыктарга да токтолгонсуз да. Бул боюнча кандай кызыктуу иликтөөлөр китепке камтылды? Бул китепте көп эле маалыматтар бар да, өзүңүз да байкадыңыз болуш керек. Көп аргументтер, көп фактылар, мындай документтердин, архивдик материалдардын негизинде көп документтер бар. Мен андан да бир аз мурдагы мындай логикалык жактан ыраттуу кетели деп ниеттенип, андан мурдагы бир орчундуу окуяга көңүл бургум келип атат да. 1946-жылы ошол Манас которулуп, Манастын эң негизги өзөктүк эпизоддорунун бири Чоң казат жарыяланган болчу да. Великий поход деген ат менен Москвадан чыккан болчу. Ал мезгилде Москвадан чыгуу дагы өтө орчундуу окуя болуп эсептелинер эле. Тилекке каршы ошол китеп азыр деле мындай кеңири колдонууда жок. Бирок биздин улуттук китепканада раритетте бар ошол китеп. Кызыгып көргөндөр барып кармап көрсө болот да. Анткени ошол китеп Манастын тегерегинде ушунчалык көп чуулгандуу карама-каршылыктарды жаратты. Анан ошол китептин тегерегиндеги карама-каршылыктар 52-жылкы жанагы атактуу конференцияны чакырууга түрткү берди. Анан албетте канча бир кыргыздын мыкты илимпоздорунун тагдыры талкаланган ошол китептин тегерегинде. Муну өзүнчө сөз кылса арзыйт да. Анан которуучулары ошол жана Пенковский, Тарловский, анан Сергей Липкин деген аябай профессионал котормочулар тартылган. Бул котормочулар 30-жылдары эле ушул ишке тартылган болчу. Ошондо эле Манасты которуу иштери колго алынып, Поливанов,
Касым Тыныстановдор да бул ишке аралашып, ал тургай ошол Поливанов менен Касым Тыныстановдун которгон айрым тиги үзүндүлөрү кийин эгемендүүлүктү алган жылдар чыкпадыбы ошол? Экөөнү ошол которуп жарыялаган Которуп экен. жарыялаган. Документтердин арасынан ошол экөө да чыкты да. Бул мыкты котормолор да, аябай профессионал деңгээлде жасалган котормолор да. Анан ушул котормодо, ушул китептин эң аягында 361 бетинде мындай деген сөз бар да. Кыргыз аябай кыргыз дөөлөтү болуп көрбөгөндөй күчүнө толуп, Манас негиздеген мамлекети ушунчалык бакубат бай болуп, күчкө толуп, чоң казатты баштап, анан чоң казатта барып дейт, Бейжиңге барып, ошол жерден утвердился дух мусульмана, утвердился кыргызская власть деген жери бар да. Кыргыз Эки бийлиги. сап карасаңыз, Кыргыз бийлиги орусча бекитилген турат да. тиги котормосунда. Ошол жерде Бейжиңге барып, мусулмандын руху орноду, кыргыздын бийлигинин Бийлиги орноду. руху орноду, бийлигинин. Мына ушул эки сап тагдырды чечкен да. Анткени бул эки сап ошол мезгилдеги бүтүндөй дүйнөгө өзүнүн гегемондугун орнотом деп турган советтик, коммунисттик идеологияга бул оппонент болчу да, оппозициялык көз карашта болчу да. Атаандаш болчу. Мындай конкурент көз карашта Конкурент, болчу атаандаш. карасаңыз. Анан бул эки сапты ошол мезгилдеги советтик идеологиянын башында тургандар көрбөй да калмак эмес, кечирмек дагы эмес да. Ушундай нерселер болду. Анан ал китеп жарыялангандан кийин эле дароо тыйын салынган. Адегенде жакшы эле башталган. Сталиндик сыйлыкка көрсөтүлүп, котормочуларына, анан Манастын 1000 жылдыгын белгилейбиз деген маселе 47-жылкыга белгиленип, аябай эле жакшы иш-чаралар болуп калган болчу. Бирок баягы котормодон кийин эле, жанагы мааниден кийин эле баардыгы кескин түрдө токтотулуп, Манастын тегерегинде иштеген бүт илимпоздордун баары куугунтукка алынып, жумуштан кеткендери ал эң эле жумшагы болду да. Аябай куугун сүргүнгө алынып, алдыда жана жогоруда айттык, аябай трагедиялык тагдырларга туш болду. Анан бул кыргыз майданында борбордук комитет, бүтүндөй мамлекеттик деңгээлде бул жеке эле адабият эле эмес, илим эпостануу да эле эмес, мамлекеттик деңгээлде ошол мезгилде советтик Кыргыздан, анан советская Киргизиядан эки гезит бар эмес беле, орусча анан кыргызча. Бул борбордук комитеттин башкы органдары болчу да. Анан тиги бүт эң олуттуу маселелердин баары ошол жака жарыяланчу. Анан ошондо Керим Орозалиев менен Каркеевдер ошол мезгилде Кыргызстан коммунисттик партиясынын идеологиялык комитетин жетектеп тургандар болчу. Ошолордун түздөн түз кураторлугу менен мамлекеттик деңгээлде Манастын тегерегинде дагы аябай кандай тиги чоң бир идеологиялык майдан пайда болбодубу? Эми ошондо карасаңыз, макалалардын көптүгүн айтыңыз. Көптүгү аябай. Ушунчалык 40тан ашык макала жарыяланыптыр орус жана кыргыз тилинде. Анан калса дагы ошол макалалар мындай күн тартибинде турганда, ошол гезиттерге кечиктирилбестен эң көрүнүктүү беттеринде жарыяланып турган да, орусча, кыргызча. Анан эки бетке бөлүнүп калган дагы кыргыздарчы. Карасаңыз, 20-жылдардын аягынан башталып, кыргыздын могу катмары, илимдүү катмары экиге бөлүнүп каршылашып атат да. Бул жеке эле Касым Тыныстановдор менен Токомбаевдин ортосунда эле болгон эмес. Кадимкидей экиге бөлүнүп, топтор пайда болгон. Карама каршы топтор пайда болгон да. Анан тилекке каршы ошол карама каршы топтордо бул регионализм менен жердешчилик, трайбализм ошол дагы орун алган. Анан кайрадан 40-жылдардын экинчи чейрегинен 52-жылга эмеге чейин, конференцияга чейин кайрадан эки топко бөлүнүп, кайрадан кырчылдашкан чоң бир идеологиялык согуш болуп атпайбы, кармаш болуп атпайбы? Ушунун бардыгы жалпы кыргыздын маанайына, баалуулуктарына, карманган тутунган баалуулуктарына, саясий коомдук көз караштарына аябай кандай катуу таасирин тийгизген да. Биз ошону баса көрсөтүшүбүз керек. Ошон үчүн бул Манас, бул кыргыздын мындай бир ой жоорумундагы, дүйнө көз карашындагы бир өзөк экен да болчу. Бул биздин улуттук өзөгүбүз, улуттук өзөк экен да.
кыргыз кыйналганда да Манаска таянат экен, талашканда да ошо Манастын тегерегинде талашат экен. Жакшы нерсе жасаганда дагы Манас үчүн дагы курмандыкка кетишет да. ошондой экен. Жакшы нерсе жаратса да ошону Манастын тегерегинде жасат экен. Мен муну ойдон чыгарган жокмун. Бул биздин тарых ушундай экен. Бүт тарыхты карасаңыз, мына бир кылымдык тарых ушундай экен. Анан таң калыштуусу, ошол процесс дагы деле бүткөн жок да. Дагы деле бүткөн жок. Анан ошентип отуруп 52-жылы жанагы бириктирилген вариант жарык көрдү. Ошо аябай көзүбүзгө да ушунчалык жакшы көрүнөт. жагымдуу көрүнгөн ошол бириктирилген вариант менен кыргыздын бир 2 мууну тарбияланды десем жаңылбайм го, өзүңүз деле көрүп калдыңыз болуш керек. Айылдарга чейин жетип, анан айылдарда да ошону окутуп угуп, анан баардык үйдө турар эле. Баары бир китеп полкалардын баарында ошол варианттар Турар эле ошол кызыл түстөгү, анан көк түстөгүсү болчу. Ошонун башкы редакторлору Түгөлбай Сыдыкбеков, Кубанычбек Маликов, анан Алтыкумбаев болушкан. Булар аябагында жоопкерчилик менен иштешиптир. Кубанычбек Маликовдун бир макаласында айтат: "Мен дейт ушуга 18 жылдык өмүрүмдү арнадым" деп айтат. Мен окубаган, таанышпаган вариант калган жок. Мен баардык варианттардын үстүндө иштеп келип, анан ошонун эң туура келген, жакшы деген жактарын анан кийин топтоп, ошонун ширесин бердик бул китепке деп өзү жазып атат да. Ооба туура. Бирок тилекке каршы мен эмес, Кусейин Карасаевдин оюн берейинчи ушул жерде. Кусейин Карасаев айтат да, биз ушинтип отуруп 20-25 жылдан баштап ушинтип отуруп биз Манасты советтик Манас кылып салдык дейт да. Биз баягы ошол совет идеологиясына туура келбеген жерлерин баарын алабыз, тазалайбыз деп отуруп, биз Манасты советтик Манас кылып салдык. Биз Манасты советтик баатыр кылып салдык деген жерлери бар да. Бул жөнүндө аябагандай жакшы жазды. Кийинки чыккан эгемендүүлүк жылдарында жазды. Кусейин Наме деген жакшы китебинде ошол кадимкидей бүт эскерүүлөр менен, так аргумент далилдер менен жазды да. Сиздин сурооңузга чейинки ушул чоң маселелерди айтып, анан ошондон кийин 52-жылы бириктирилген вариант чыккандан баштап Манаска кайрылбай калдык да бизчи. Ал жөнүндө сөз жок болуп калды. Кийин башка варианттар да жарык көргөн жок. Иликтөөлөр деле солгундап калды. Баягы Юнус Алиевдин ошол бириктирилген вариантка кириш сөз катары жазган аябагандай фундаменталдуу эмгеги бар эмеспи? Концептуалдуу жазылган. Ошол эмгеги кайсыл бир деңгээлде жыйынтыкталып эле анан тынчый түштүк дагы. 78-жылы Чыңгыз Айтматовдун редакторлугунун астында Сагынбай Орозбаковдун варианты. Ошол 3 томдон турган, 4 томдон турган деп атайын пландалган. Ошонун биринчи тому, биринчи китеби жарык көрүп атпайбы? Жарык көргөндөн кийин Манастын тегерегиндеги баягы идеалык карама-каршылыктар кайрадан жанданды да. Кайра жанданды. Ал албетте Алтыкумбаевдин ошол эпос жөнүндө экөөбүз сөз деген макаласы 50 жашка жарыяланган 79-жылы. Ошондон кайра башталды да. Талаштар. Талаштар кайра башталды. Мындай карасаңыз, ошондо Сагынбай Орозбаковдун вариантынын тегерегинде аябагандай көп карама-каршылыктар болду да. Кусейин Карасаев да айтат да, бул Сагынбай Орозбаков мени гана көргөн жок депчи. Мунун тагдыры ушунчалык оор болду. Бирок эң көркөмдүк жагынан, көп маалыматтарды камтыган жагынан, сүрөттөөлөрүнүн аябай күчтүүлүгү жагынан, көркөм сөз каражаттары күчтүүлүгү жагынан Сагынбай Орозбаковдун варианты теңдешсиз вариант. Ошол Чыңгыз Айтматов редактор болгон ошол варианты дагы жок болуп кеткен дешет, Туура белгиледиңиз. Ошондой маалыматты мен таптым, бирок гезиттик деңгээлде эле таап калдым да. Анан Алтыкумбаевдин кийинки жанагы 80-жылдары башталган жанагы каттарында, Борбордук комитетке жазган каттарында, ал ачык жарыяланган эмес. Ошол каттарында дагы силер ошол жаңылыштыгыңарды моюнга алып,
саясий жаңылыштыктар бар болчу ошол тексттерде. Анан Сагынбай Орозбактын текстинин биринчи китебинин бир 20.000 нускасы өрттөлгөн деген жерлер бар да. Бирок тилекке каршы мен чын өрттөлгөнбү бул, чын эле ошондой окуя болгонбу, жокпу, мен далилдей алган жокмун да. Анан калса ошол окуяларга түздөн түз катышып, өздөрүнүн эмгегин сиңирген биздин инсандарыбыздын көбү ошол эле Самар Мусаев, Кенжбек Асаналиев сыяктуу аябай чоң компетенттүү окумуштууларыбыздын көбүнүн көзү өтүп кетти да. Анан муну мындай ооз-экида же документ түрүндө дагы далилдегенге мүмкүн болгон жок да. Сиздин китептин ыраты менен келатпайсызбы? Бирок азыр ошол ыратыңызды бузуп аламбы же бузбаймбы деп мен да ойлонуп кеттим. Сиз өзүңүз китепте белгилеп атасыз да, жанагы чуулганды жайсаң долбоору бар го. Ал жерде сиз да жакшы белгилеп атасыз. Бул иликтөөгө жараксыз, амбициялуу, өтө амбициялуу долбоор жайсаң деп китебиңизде да жазылып жүрөт. Бул дагы сиздин китепке, иликтөөлөрүңүзгө кириптир да. Бул китепти окуп калган окумуштуулар болсо, жана өзүңүз айткандай, Манас эпосу тынчып калып, анан кийин кайра талаштарды жаратты деген сыяктуу сиздин китепте бул темага келгенде кызуу талашты, талкууларды жаратышы мүмкүн деп ойлойм да ушул темада. Жайсаңдын бул китепке кирип калышын кандай байланыштырасыз? Кыргыз адабияты, Манас, анан жайсаң долбоору деп өзүңүз аябай амбициялуу долбоор деп белгиледиз. Анткен мындай карасаңыз, чын эле Манастын эле эмес, кыргыздын бир кылымдык тагдыры да. Бир кылымдык тагдыр ошо баарындай ыраттуу алып келгенде, бир кылымдык тарых бир китепке сыйды. Ооба, себеби ошол 20-кылымдын биринчи чейрегинен тартып, мына 21-кылымдын биринчи чейрегинде жашап атабыз да. Ушул кезге чейин кыргыздын карманган, тутунган баалуулуктарына эмне таасир эткен, көз караштарына, дүйнө таанымына, кыргыздын иденттүүлүгүнө, менталитетине эмне таасир эткен деген маселелердин мындай жооп тапканга аракет жасадым да. Бул биздин бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн дагы маанилүү деп эсептеймин да. Анткени бүгүнкү дүйнөдөгү дагы ар кандай геосаясий чакырыктар толтура. Бүгүнкү күндө ушул учурда дагы кыргыздын баягы бар болмогу, кыргыздын өсүп өнмөгү дагы ошол Манастын тегерегинде болуп атпайбы? Ошон үчүн бул аябай маанилүү да бүгүнкү күндө дагычы. Аны өзүңүз да жогоруда белгилеп келдиңиз, өзүм дагы айттым. Бул эң чоң бир идеялык карама каршылыктар Манастын тегерегинде болуп келиптир да. Анан карасаңыз, бул этап менен да жүрүп келиптир да. Бир мезгилде аябай күчөп кетип, анан тынчый түшүп, кайра бир мезгилде күчөп кетип, Ар бир доорунда күчөп, ар бир доорунда мындай талкууланыптыр да. Анан кыргыздын ар бир өткөөл учурунда, кыргыз тарыхынын өткөөл учурларында карасаңыз, аябай кызуу талаш тартыштар болуптур да. Мисалы үчүн 20-жылдарды, 30-жылдар биз ушунчалык өтө оор бир жаңы жашоо, мындай бизге бейтааныш коомдук экономикалык жашоо образына келген өтө мындай кыргыздын тагдырындагы баягы өтө маанилүү жылдар. Оор жылдарда дагы ушул Манастын тегерегинде талаш тартыштар болгон. Анан экинчисинде дагы согуштан кийинки мезгил дагы бул биздин эле эмес, дүйнөнүн бир өзүнчө бир жаңы этапка өтүү мезгили болчу да. Ошол мезгилде дагы аябай кандай чоң карама каршылыктар болуп атат Манастын тегерегинде. Анан карасаңыз, Советтер Союзу өзүнүн миссиясын бүтүп, өзүнүн идеологиялык бир кризисине келген учурда, 80-жылдардын экинчи чейрегинен кийин башкача жаңыча талкуулар бар. СССР деп аталган советтик державанын кыйрашы дагы бул биз үчүн эле эмес, анын курамында турган бүтүндөй дүйнөнүн геосаясий акыбалына аябай таасирин тийгизген окуя. Ошол учурда дагы аябай кандай чоң карама каршылыктар болуп атат. Анан карасаңыз, эгемендүүлүктү алган жылдарынан кийин дагы. Эгемендүүлүктү алган жылдардан кийин дагы биз үчүн жеңил болгон жок да. Кыргыздын тарыхы, кыргыздын тагдыры үчүн бул өтө оор сыноолордон турат да. Кыргыз адабияты, кыргыз тарыхы ал сыноолордо мындай жок болуп кеткендей болду да. Мындай
Кризис болду, кризис болду. Адабият майданында дагы, илим майданында деле Бир тоталдык бир апатия тоталдык, болду, бир учурларга чейин мындай башка дүйнөдө жашагандай болду да, ошол маданият, адабият тармагычы. Туура айтасыз. Оор учурларды жашап өттүк да, чынын айткандачы, оор өтө татаал окуяларды жашап өттүк. Биз азыр өзүбүз аңдабай атат болушубуз керек ушундай учурларды жашап өткөнүбүздүчү. Бирок бир мезгил келет, бизге окшоп Тарыхты дагы бир иликтеген. илимпоз иликтеп жазат. Чынында өтө карама каршылыктуу учурларды жашап өттүк. Бирок мыкты эле экенбиз, манасыбыз бар экен. Өзүбүздүн эркин, эгемен мамлекетибизди канчалык кыйналсак дагы кармап, ушул мамлекетибизди бакубат кылабыз, элибизди бактылуу кылабыз деп аракетибиз тынган жок да. Ушунча кылымдан бери аракетибиз тынган жок, бирок сөзсүз натыйжасы болот го деп ойлойм. Анан Жайсаңдын тегерегинде да айтып калбадыңызбы? Бул кыскача эле айтайын, Манас эпосунун негизинде кыргыз баалуулуктарына жасалган антологиялык бул диверсия болгон деп мен кескин эле айта аламын да. Анткени өтө кенен токтолбойлу китепте берилген. Бирок ошол эле сөзүңүз менен баардык нерсени түшүнсө болот да. Себеби алардын бүт концепциясы, Манастын сюжетин бурмалоо, анткени сюжети, Манастагы башка каармандар, Манас болгон кыргыз үчүн ыйыктыктар да буларчы. Ошол ыйыктыктарды бурмалоо, ыйыктыктарга бир кол салуу, ыйыктыктарды бузуу, кыргыздын аң семсизмине ошону бузуп көрсөтүү аракеттери жасалды да. Бул дагы албетте чоң карама каршылыкты пайда кылды. Жеке эле бир инсандын, жеке эле бир коомдун эле айланасында болгон жок бул талаш тартыштар. Бул мамлекеттик деңгээлге чейин жетти. Мамлекеттик деңгээлде чоң талаш тартыштарды жаратты да. Ушул кылымдагы Кыл чайнаш илимий китебиңиздин мындай акыркы бетин азыр бүгүнчө жаап атып, 200-дөн ашык материалдарды колдонуу менен, канча бир жер тилөөлөрдөгү архивтерге кирүү менен эмгектенген эмгегиңизде биздин маек бул мындай чет эле болуп калат. Калган биздин окурмандар, ушул китепти кызыгып окугусу келгендер бул китептин ар бир барагынан сиздер биздин тарыхты, бир кылымдык тарыхты, ошол тарыхтын ичинде адабият менен биздин Манас эпосубуздун тагдырын, анан ал тагдыр менен ошол кыргыз адабияты менен Манасты сактап калууга болгон биздин белгилүү инсандарыбыздын тагдырын, өзүңүз айткандай, баарын ушул китеп өзүнүн ичине камтып турат. Бул абдан жакшы табылган, тарыхый дагы, илимий дагы. Мындай карасак, тарыхый иликтөөлөргө көбүрөөк жакын болуп кетет экен китебиңиз. Сизге ийгилик каалайбыз. Эгер бүгүнкү маекте биз айта албай калган, бере албай калган суроолорубуз болсо, сизге дагы азыр мүмкүнчүлүк берели. Анан бул китептин ичинде сизден дагы жетпей калган же жетишсиз болуп калган жерлери болсо, ошонуңузду дагы айтып кетсеңиз, анан сиздин бул китептин окурмандарына болгон каалоо тилегиңизди да угуп койсок. Рахмат. Жылуу сөздөрүңүздүн ар бири менин жүрөгүмөн орун алды. Анткени мен өзүм ишиме да аябай жоопкерчиликтүү мамиле жасаган адаммын. Анан сиздин ар бир сөзүңүз үчүн да рахмат. Жылуу сөздөрүңүз үчүн, колдоолоруңуздар үчүн рахмат. Мен эң башкысы жүрөгүмдөгү нерсени айткым келип атат да. Бул эмгекти жасоо менен мен ошол кыргыз деп күйгөн, кыргыз мамлекети деп күйгөн, өзүнүн өмүрүн арнаган Касым Тынстанов, Шенал Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Баягы Исакеев, Төрөкул Айтматов дагы толтура. Кийинки Ташым Бажиев, Зияш Бектенов, Кусейин Карасаев, Тазабек Саманчин, Юнус Алиев өңдөгөн небир чыгаан инсандардын ошол мезгилде жасаган ак эмгегине болгон менин сыйым деп эсептеймин да жүрөгүмдөчү. Кайсыл бир деңгээлде мен өзүмдүн ушул сыйымды көрсөттүм деп ойлойм да жүрөгүмдүн түпкүрүндөчү. Анткени бул эл, кыргыз эли, кыргыз мамлекети чын дилден,
ак ниеттүүлүк менен алдым жуттум болбостон элге, жерге, мамлекетке кызмат кылган адамдардан турат да. Ушундай адамдар бул биздин өткөнүбүз, сыйыбыз болсун, азыркыбыз, анан келечегибиз. Ушуну айткым келет да. Анан албетте бул китепти мен илимий версиясын башкача аталышта Манас эпосу жана кыргыз адабияты коомдук идеологиялык дискурс деген аталышта өзүнчө монография кылып чыгардым. Анан муну бир аз жөнөкөйлөштүрүп, кичине элге жеткиликтүү болсун деп аракет кылып, илимий көп жактарын алып салып, анан илимий популярдуу кылып, анан кылымдагы кыл чайнаш деп чыгардым да. Өзүнүн атына ичиндеги маңызы абдан дал келет экен да. Ошол кылым бою кандай Бир кылымдык бир кылымдык талаштардын баары ушул китепте камтылганы абдан маанилүү экен, Ооба. өтө маанилүү китеп. Анан бул китепке кирбей калган маалыматтарды эле толтура, чынын айтсам. Айтабыз десек аябай сөз көп, аны улам айта бермекчибиз. Анан бул китепке кирген нерселер жөнүндө окурмандар Өздөрү бааласын. баалап, таанышып, ойлорун айтат го деген үмүттөмүн. Бул ар бир кыргыздын китеп текчесинде тура турган китеп. Биз ушул бүгүнкү Дил маекте Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университет профессору, филология илимдеринин доктору Венера Ахматова менен кызыктуу маек кылдык. Урматтуу биздин катталуучулар, урматтуу биздин көрөрмандар, ушул Манас улуттук академиясы тарабынан басылып чыккан кылымдагы кыл чайнаш китеби ар бириңиздердин китептечеңиздерде болсо, анда бул биздин кыргыздын улуттук руханий жан дүйнөбүздүн өлбөстүгү деп эсептесек болот. Саламатта калыңыздар.